Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Кезектеги кыргыз тил сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы сүйлөмдөгү сөздөрдүн байланышуу жолдору. Балдар, сабагыбызды баштаардан мурун биз өткөн сабактарда өтүлгөн теманы кайталап алалы. Демек, өткөн сабактарда биз сөз айкашы боюнча түшүнүк алганбыз. Сөз айкашы деген эмне? Сөз айкашы бул толук маанилүү же толук маани берген эки же андан көп сөздөрдүн айкашынан түзүлгөн сөздөрдүн бирикмеси болуп саналат. Эки компоненттен турат. Багыныкы сөз жана багындыруучу болуп, эки компонент биригип сөз айкашын түзөт. Сөз айкашынын эки компоненти тең толук маанилүү сөздөр болушу керек. Демек, кызматчы сөздөр сөз айкашын түзө албайт. Сөз айкашынын же сүйлөм тутумундагы сөздөр бири-биринен ажырап өз алдынча чачкын жашай албайт. Алар тилдин грамматикалык мыйзамына ылайык өз ара байланышта болот. Ошондо гана сүйлөм түзүлүп, адам оюн билдире алат. Демек, балдар, биз сүйлөм түзгөндө тилдин грамматикалык эрежесин сакташыбыз керек экен. Кыргыз тилинде сөз айкашынын жана сүйлөмдүн тутумунда турган сөздөрдүн өз ара карым-катышы адатта синтаксистик байланыштын эки тиби аркылуу тең байланыштагы жана багыныңкы байланыштагы аркылуу иш жүзүнө ашат. Тең байланыштагы бул грамматикалык жактан бирдей формада болуп, бирдей суроого жооп берүү менен сүйлөм тутумунданын бир гана мүчөсүн билетин аткарган сөздөр кирет. Алар эки жол менен жасалат. Бир өңчөй мүчөлөр, алардын ортосуна үтүр белгиси коюлат. Ал эми экинчи жолу болсо, тең байланышты тугушкан эки сөз бири-бири менен байламталар аркылуу байланышат. Демек, тең байланыштагы сүйлөмдөр эки жол менен жасалат экен, бир өңчөй мүчөлөр жана байламталар менен. Ал эми багыныңкы байланыш бул сүйлөм ишиндеги сөз айкаштардын тутумун түзүп турган эки сөз бири экинчисине грамматикалык жактан көз каранды болуп турат. Багыныңкы байланыштын төрт түрү бар: ээрчишүү, ыкташуу, башкаруу жана таандык байланыш. Демек, балдар, бүгүнкү сабакта сүйлөмдөгү байланышуу жолдору булар тең байланыштагы жана багыныңкы байланышта экендигин билдик. Үйгө тапшырма: силер китебиңердеги 78-көнүгүүнү карап, ал текстти калтырылып кеткен мүчөлөрдү ордуна коюп, көчүрүп жазасыңар жана сүрөткө тартып WhatsApp аркылуу мага жөнөтөсүңөр. Балдар, ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Кийинки сабактан көздөшкөнчө аман болгула.